жылына даярдык боюнча бир жакшы саясат болуш керек эле. Мына мамлекетибизде 2162 мамлекеттик, 191 жеке мектеп бар. Жаңы окуу жылына даярдык мисалы ушул китеп боюнча 80, мына мен жаңы китеп автоматташтырылган маалымат тутумунан алып атам. Китеп менен камсыз болуу 80,51% деп бериптир. Бирок чынында келгенде азыр мына базарларды көрүңүздөр, подземка мынагу жер төлөөлөрдү караңыздарчы. Ошол жерде ата-энелер китеп издеп жүргөн, паникага түшүп китеп издеп жүргөн ата-энелер да. Бир үй бүлөдө 10 000 сомго китеп алдым деген ата-энелер бар. Анда баш мыйзамга биз билим берүү бекер деп эмне үчүн жазып коебуз? Китептин мына камсыздалышы боюнча өтө көйгөй бар экен. Бул жана китеп мафиясы боюнча учурунда министрлерге иш козголгон. Жеке типографиялар менен келишип алып, анан бүгүнкү күнгө чейин ошол мафия токтобой атат. Та мына эми учкунга бердик деп атат. Бул саясатты жөнгө салышыңар керек. Акылбек Үсөнбековичке кайрылат элем.